Алайкуу Фест 2018 туристтик фестивалына катышуу үчүн Ош шаарынан 6 саат жол жүрүп, түнкү 9:30 Алайкуунун Сайтала айылындагы туристтик зонага кирип бардык. Түнкү сейилдөө түн 1 окунга чейин созулду. Шаардын 4 дубалынан тажаган коноктор үчүн чыныгы эс алуу, жазгы зыркка чыйрыгып боз үйдө, жуурканга чүмкөнүп уктоо эле. Бул түн алар үчүн чындыгында эсте калаарлык болду. Ошентип иш-чара белгиленген 5-майдын таңын Алайкууда тостук. Түндүк ачылары менен бүгүн күн чайыттай ачык экендигин көрүп, маанай кош ачылат. Уюштуруучулар атайын кооздолгон боз үйлөрдү ашкана кылып, таңкы тамакты таттуулар менен даярдашкан. Кеченин коноктору расмий өкмөт өкүлдөрү, чет элдик туристтер, ишкерлер жана Кыргызстандагы туроператорлор, журналисттер болду. Меня зовут Эстель. Менин атым Эстель, француз элинен болом. Ош шаарында гуманитардык уюмда иштечүмүн. Бул айылга биринчи жолу келдим. Жаратылышы кооз экен, аябай жакты. Биздин элде жок нерселерди көрүп, эс алып жүрөм. Абасы таза сонун, ырдагандары дагы жакты. Люблю быть здесь. Это очень хорошо, очень классно. Расмий иш-чара концерттик программа менен башталды. Аны жергиликтүү эл ичиндеги ыр-бийге шыктуулар уюштурган. Бул аймакта комузда күү чертип, ырырдалбай, майрам көркүнө чыкпайт. Фестиваль туристтерди этно-маданиятка кызыктыруу, экотуризмге чакыруу максатында уюштурулгандыктан Алайкуу эли өзүнүн артыкчылыктарын чагылдырууга аракет кылган. Башкача айтсак, бул аймакта кол өнөрчүлүк муундан муунга мурас болуп, кыргыздын салттуу турмуш тиричилигин өзү менен сактап келген. Кол өнөрчүлөр көргөзмөсүнө жүндөн, жиптен жасалган түрдүү буюм-тайымдар, сувенирлер коюлуп, кызыккандарга сатылып жатты. Ушулардын бар жогун ушул эме кылып чыкса, биз туристтердин баарын ушакка тарта бермек да. Таза таштары бар. Бу жерде биз бул таштардын эмне экенин деле билбейбиз. Негизи таштарыбыз таза таштар бар өзүбүз тоолордочу. Анан эми биз таштын тазасын деле билбейбиз. Кыскасы анан көрсөтмөдө эле жасап келип бирткеден. Анан кийин бул ишин ашып келсе, станок нелер келсе, аябай көбөй өркүндөйбүз го анда. Ушундай айтсам болот, Кыргызстанда жашоо мындай радука дейт, мындай цветной. Бир жакта ушундай жакшы природа, бир жакта мындай сиз айткан кол менен жасалган натуральный нерселер, бир жакта ушундай меймандос эл, мындар общий кошулганда Кыргызстанда жашоомо абдан жагат. Belki ушундай жердин бир 10% башка мемлекетте болсо, шуну дүйнөгө бизде мындай жерлер бар, мындай жерлерди деп көстөртпөк, таанытпак. Бирок шу жерде, мисал, шу нерсе биринчи жолу атат. Мен бир жактан капалып атам. Шундай сонун жерлер бар, бирок эл билбейт, көрбөйт. Belki дүйнөдө эмес, Кыргызстанда да, belki жакын областтарда да шу жерде билмеген кишилер, келмеген кишилер көп болсо керек. Бир жактан да сүйүнүп атам, кеч болсо да ушундай нерселер болгон үчүн да улантылсын, башка жактарда башкача форматларда болсун. Көргөзмөгө улуттук тамак аштар дагы коюлган. Тоолу кыргыздардын тамак ашы негизинен эт жана сүт азыктарынан жасалат. Эттин түрүн өпкөдөн аккуу, ичегиден жөргөм, 12 ичегиден өрдөк жана каз-картанын түрү коюлган. Ал эми сүт азыктарынан кымыз, айран, курут, чөбөгө, каймак, май, быштак жана талкан, нан, боорсоктордун түрү. Иш-чаранын коноктору ар биринен даам татып, таанышып жүрдү.
Вкус, ну, очень интересно. Ну, кислый и уникальный. Кымыздын даамы өзгөчө экен. Кызыктуу десем да болот. Мындай кычкыл суусундук Америкада жок. Бирок мага абдан жакты. Вашингтондогу досторума айтсам кызыгып жүрүшөт. Буюрса бул жакка келип эс алып кеткиле деп чакырам. Они, ну, не знают много об, ну, кыргызскую культуру. Кызыктыруучу оюн зооктордун дагы бири мырзалар ортосунда боз үй тигүү жарышы болду. Боз үйдө тигүү боюнча 7 баладан команда түзүлгөн. Азыр мына өзүңүздөр көрүп тургандай Кызылжар айыл өкмөтүнүн балдары ошо 14 минутада ошо биздин боз үйдү тигип бүтүп үлгүрүштү. Негизинен ушу бул боз үйдөгү ушу илгертен ушу ата бабабыздан калган ушу өзүбүздүн баягы бийик болгон ушу түндүгүбүздү дагы ошо биринчи жолу ошо Кызылжар айыл өкмөтүнүн балдары тигип бүттү. Фестиваль негизинен Алайкуу туристтик борборунун ачылуу аземине карата уюштурулган. Айыл четиндеги конок тосуучу чакан борбордо 40 адамга ыңгайлашкан мейманкана жана 22 жасалгалуу боз үй бар. Коноктор каалаган жайында эс алса болот. Биз аялдар мынандай чийден жасалган жүндөрдү негизи иштетебиз. Мисалы мына бул чийге жүндүн ар түркүн түскө боеп алып, кандайдыр бир орнаменти же болбосо гүлдү ушуну чийип алып туруп ошоюнча чырмап, баягы сүрөттүн түсүнө карап да чырмап туруп анан кийин экспорттойбуз да. Эми биздин баягы колубуздан чыккан буюм терим туристтерге кичине экспорт катарында өтүп турганы бизди кубандырат. Анан бул чийди негизи илгертен келип чырмалып келген боз үйдүн эң бир эмеректеринин бири болуп, ашканага да чырмалат. Мына керегенин артына тагылган жалпы чий катары да тагылынат. Ушул чийдин бардыгын ушундай болуп колдонобуз. Аябай кубануу менен кабыл алдык. Анткени биз башка ошо Кыргызстандын башка булуң бурчтарында нарын теге чүй тарапта ушундай фестивалдар өткөндө биз телевидениеден көрүп аябай арман кылып калчубуз. Анан бизге дагы келди. Ушундай жакшынакай атуулдарыбыз бар экен. Алайкуудан чыккандагы жакшынакай атуулдарыбыз бар экен. Ошолор ушундай уюштуруп, элди дагы кызыктырып, мындай жакшы фестиваль өткөрүп, жандандырганына аябай кубанычтабыз биз. Себеби ар бир үйдө отурган айылда бекер биз бардыгыбыз, айлык жок, пособие аз, мисалы үчүн ушундай иштерди, сувенирлерди жасап ошол жака өткөрүп, жумуш менен камсыз болсок дагы абдан жакшы болмок да. Түш оогон соң чет элдиктер менен чоң боз үйгө түштөнүүгө кирдик. Тейлөө жана тамак аш шаардагы этно ресторандардан кем калбайт. Таза, тыкан жана даамдуу. Но мне нравится йорти, да, это Боз үйдө тамактануу мага жагымдуу болду. Түндө мындан да кооз жасалгаланган боз үйдө түнөгөнбүз. Ал жакта жаныбарлардын терилери, улуттук кийимдер, буюмдар көп экен. Мындай үйлөрдү биз Америкага тегип алсак деле болгудай. Турак үй катары мага жакты. ну, одежды, вещи, да, было хорошо. Айылдагы фестиваль ат оюндарсыз көркүнө чыкпас. Турмушка тың, намысы бийик тоолук кыз-келиндер кызгулмай оюнунда мырзаларды ат чаңында калтырып, конокторду таң калтыра алды. Сүрөтчү Зафер Динчер тарткан кадрлар учурда социалдык баракчаларда тездик менен тарап, кыргыз кыздарына көптөгөн мактоолорду жаратууда.
Уюштуруучулардын максаты да ошол эле. Алыскы Алайкуу аймагынын кооздугун даңазалап, эң сонун эс алып келүүгө болоорун эл арасына жайылтуу. Эс алуучуларга шарт түзүү үчүн Кыргыз экотуризм туроператорлор ассоциациясы, аймактык ишкерлер кеңеши жана Алайкуу сүт азыктар ишканасы биргеликте иш алып барган. Биз болушунча аракеттерди жумшагып атабыз. Мисалы үчүн элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, туристтерди кандай тосуп алыш керек, аларга кандай мамиле кылыш керек, ошолорду түшүндүрүп, өзүбүздүн унутулуп бараткан колдонуучулуктарды кайра жандандырып, жаратылышы кооз могул жерлерибизди тартуулап аларга туристтерди тартайлы деп аракет кылып атабыз болушунча. Кыргызстандын түндүк жагына, Көл областына, Ысык Көл областына барып опыт алмашып, ал жактан былтыртан бери көрүп келип, кантип тосуп алыш керек, кандай мамиле кылыш керек, алардын коопсуздугун кантип сакташ керек, кандай шарттарды түзбеш керек аларга, ушундай иш-чараларды көрүп келип, бул жактагыларга олорду айтып, сунуштап, бул жактан балдарды, эжелерди, агаларды, кыздарды алып барып ал жакка окутуп келип, ушундай иш-чараларды кылып атабыз. Болушунча элге түшүндүрүп атабыз. Коопсуздук жагын караш керек, тазалык болуш керек, условияларды түзүп беришибиз керек шарттарды деп ушундай түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Бул аракеттер жергиликтүү бийлик, акимият тарабынан дагы колдоого алынып, мындан ары туристтик борбордун үзгүлтүксүз иштөөсүнө жардам болоорун Каракулжар районунун акими Примберди Дыйканов айтып өттү. Бизде кооз жерлерибизди элди тейлөө боюнча, туристтерди тартуу боюнча мүмкүн болгон баягы өзүбүздүн ички каражаттарыбызды, мүмкүнчүлүктөрүбүздү ушуга жумшаш керек болуп атат. Ошол үчүн ошол Алайкуу 2018 этно фестиваль деп аталышын себеби ушул. Биздин мүмкүнчүлүгүбүз, мүмкүн шаардагыдай түзө албасак дагы мына боз үйлөрдөн аларды туристтерди тейлөө боюнча мүмкүн болгон шарттарды бүгүн көрсөтүп атышат. Мына ошондуктан биз ойлойбуз. Бул алгачкы ушул жакшы самалык эмки жылдан баштап жылда өткөзсөк, мен ойлойм ушул бул биздин ушул багытта жүргүзгөн иштерибиз аябай жакшы натыйжасын берет деп ойлойбуз. Ошон үчүн элдин да кызыгуусун арттырды. Ошон үчүн дагы бир ирет ушул мына бүгүнкү иш-чара боюнча биз бул иштерди токтотпойбуз, дагы болсо иштерди уланта беребиз деп эсептейбиз. Фестивалдын негизги максаттарынын бири жергиликтүү элди кызмат орду менен камсыздоо, бизнес кылып киреше табууну үйрөтүү болгон. Айыл тургундары бул иш-чарадан соң тейлөө маданиятын өздөштүрүп, туризм тармагын биз дагы өнүктүрөбүз деген аракетте. Кудай кааласа жаңыдан болуп атат, уюшулат, будан дагы өркүндөтөбүз, гүлдөтөбүз деген ойлорубуз бар. Туристтерди тартыш үчүн эми бир эле бул Кайыңтал айылында эмес, мына айыл өкмөттүнүн ар бир айылдарында тартсак болот. Теректе, Кочо аты, Күйө таш, Ойтал, Алайкуунун ар бир айылдарына ушундай жакшы нерселер жасап, бар жогуна тарта алабыз дейм да. Келген турист бир эле учурда биздин улуттук ашкананын даамтатып, анан кийин ошол эле учурда ал биздин негизги салттык оюндарыбызды, улуттук оюндарыбызга күбө болуп кетүүгө чоң мүмкүнчүлүктөр бар да. Андан кийин ошол эле учурда биз ар бир жасап аткан кыймылыбыз, иш аракетибиз ошол жергиликтүү эл түшүнүш керек. Ар бир жасап аткан, көрсөтүп аткан кызматы бул жөн эле бекер эмес, бул акча алып келе турган, киреше алып келе турган кызмат экендигин түшүнүп, келечекте ошол нерсени өзүнүн турмушунда мындай колдонуп, бир киреше булагы катары өзүнүн социалдык маселелерин чечүүнүн бир каражаты катары колдонсо деген ниетибиз бар. Алайкуу өрөөнү деңиз деңгээлинен 2,5–3 метр бийиктиктеги тоолор арасында жайгашкан, жаратылышы кооз, абасы таза аймак. Мында эс алууну каалагандар көбүнчө жайында келип, жергиликтүү тургундардын үйүндө түнөп кайтчу. Эскерте кетсек, Алайкуунун кымызы өлкө ичинде номер 1 деп айтылып келет. Ушул учурдан тарта туристтер үчүн Алайкуу боз үй комплектиси кызмат көрсөтүүсүн баштайт. Быйыл 40 адамга ыңгайлуу, бардык шарты бар конок үй курулгандыктан мындан ары кышкы туризмди өнүктүрүп, лыжа база иштетүү мүмкүнчүлүгү бар.